Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Гүлзада Рыскулованын өмүр таңы деп аталган арт-шоу концерти 19 декабрда өттү. Жеке концертинде ырчы 3 саат бою жандуу ырдады. Асанбай борборунда өткөн концертке экс-президент Роза Отунбаева, саясатчы Өмүрбек Текебаев, депутат Жанар Акаев, Япониянын Кыргызстандагы элчиси Сегеки Маеда, Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет жана башка белгилүү адамдар келди. Бүгүнкү күн эң сонун өттү. Концертим абдан ийгиликтүү, жемиштүү болду деп ойлойм. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Үй-бүлөбүз менен эс алууга жолдомо алганым дагы бир сонун күтүлбөгөн белек болду, деп айтты ырчы концерттен кийин. Эскерте кетсек, Гүлзада Рыскулова 1980-жылы 14-мартта Ош облусундагы Өзгөн районунун Чымбай айылында туулган. Мен кыргыздын кызымын, Курманбек, Жерене, Те алыстан, Толгону, Ынтымак ыры жана башка ырлары менен белгилүү. Маалымат булагы Заман KG.